Саламатсызбы. Биз жана дүйнө телеберүүсүн баштайбыз. Аны бүгүн мен Али Токтакунов алып барам. Акыркы күндөрү Орусияда коронавирустун жаңы түрүнүн таралуусу күчөп жатканын көрүүдөбүз. Кыргызстандын эмгек мигранттарын, орус жарандыгын алган кыргыздарды, алардын бала чакасын кошкондо миллиондон ашуун мекендешибиз Орусияда экенин эске алганда албетте бул маселе бизди түйшөлтпөй койбойт. Биз бул программада Орусияда коронавирустан мигранттар канчалык жабыркап атышат, аларга кандай көмөк керек, канча кыргызстандык алып кеткиле деп өтүнүүдө, Оренбургда топтолуп тургандардын абалы кандай, жана башка ушул маселелерге көңүл бурабыз. Биз суроолорубузду бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловго жана активист дарыгер Кубанычбек Алибековго узатабыз. Ага чейин Орусия Федерациясындагы жалпы абалга көз чаптырсак. Коронавирустун таралуусу Европада басаңдай баштаганда Орусияда күч алууда. Илдетке чалдыккан аныкталгандар 3 майдан бери күнүнө 10 миңден кем болбой келет. Жуктургандардын жалпы саны боюнча Орусия АКШ менен Испаниядан кийинки 3-орунга чыкты. 13 майга карата илдетке чалдыккан аныкталгандар 242 миңден ашты. Алардын жарымынан көбү Москвада. Бирок Борбор калаада COVID-19 жабыркап жаткандар расмий статистикадан 3 эсеге көп экенин Москванын мэри Сергей Собянин бир апта мурда эле билдирген. Ал эми коронавирустун кесепетинен каза болгондор шаршембиге карата 2200дөн ашты. Бул коронавирус эң көп таралган өлкөлөрдөгү эң төмөнкү көрсөткүч. Ошентсе да мындан эксперттер күмөн санап жатышат. Аны Москва өкмөттүн ачык маалыматтар порталынын акыркы эсеби да бекемдөөдө. Ага ылайык Москвада быйыл апрелде адамдын каза болгондугу тууралуу 12 миңге жакын маалымат берилген. Буга чейинки 10 жылда апрель айында каза болгондор 10 миңден жогору болгон эмес. Тактап айтканда 2020-жылдын апрелинде өлүм көрсөткүчү дээрлик 20%га көп. Мына ушундай шайкешсиздик, коронавирус таралуусу жана кесепеттерине карабастан Орусия бийлиги 12 майдан тартып, эмгек каникулдарын токтотуп, айрым ишканаларды ачууга аргасыз болду. Бирок карантиндик чектөө чаралары дали күчүндө. По всей стране пока исключаются любые... Азырынча бүтүндө өлкө боюнча бардык массалык иш-чаралар болбойт. Албетте баары санитардык эрежелерди катуу сакташы керек. Бул уюм ишканалардын, дүкөндөрдүн, тейлөө тармагы менен транспорттун ишине тиешелүү. 65 жаштан кийинкилер жогорку деңгээлдеги коопсуздук режимин сакташы керек. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет. Чектөөнү кандай тартипте алууну губернаторлор аймактардагы абалдарга жараша чечет. Ал эми Москвада чектөө чаралары майдын аягына чейин сакталып, адамдар коомдук транспортто, дүкөндөрдө жана иш орундарында бет капчан жүрүүгө тийиш. Ресторан, кафе, сулуулук салондору өңдүү, тейлөө жайлары качан ачылары азырынча белгисиз. Ошентсе да 12 майдан тартып өндүрүш ишканалары менен курулуш тармагынын ишине уруксаат берилди. Пандемия күчү басаңдай электеги мындай чараларды экономисттер Орус өкмөтүнүн аргасыздыгы деп чечмелеп жатышат. Алардын бири орусиялык экономист Сергей Хистанов. Большая часть россиян Орусиялыктардын көбүндө катып койгон каражаты жок. Алар ушунча узак убакыт ишсиз отурууга эч мүмкүнчүлүк жок. Айрым аймактарда жарандар ачык эле нааразылык билдирип жатышат. Владикавказдагы окуялар ага айкын мисал. Социалдык стабилдүүлүктүн бузулуу ыктымалдыгынан чочулоодо чектөөлөрдү жумшартууга түрттү. Орусия экономикасы учурда кош соккудан жабыркоодо. Алардын бири Орусиянын кирешесинин чоң бөлүгүн түзгөн муңайдын баасы. Март-апрель айларында ушул күндөрү муңайдын бир баррели $30 жогорулай албай жатат. Ал эми Орусиянын бюджети жыл башталарда муңайдын бир баррели $40 кем болбойт деп бекитилген. Экинчи сокку албетте пандемиянын кесепетинен ишканалардын жабык турушу. Прежним уровнем будем возвращаться очень долго. Мурдагы деңгээлге абдан узак убакыттан кийин кайтып келебиз. Суроо талап, элдин кирешеси урап, ага жараша өндүрүш, андан ары соода жана тейлөөдөн тартып кийимгече, бут кийим, автоунаа өндүрүшү деп сынап кете берсек, курулушка чейин жабыркап жаткан деңгээлде узак убакыт кала беребиз. Жеңилдетилген ипотека сыяктууларга карабай, кыймылсыз мүлккө баа арзандап, курулушка суроо талап азаят. Демек, курулуш темпи басаңдап, куруучуларга, эмгек мигранттарына талап азайышы мүмкүн. В России будет, скорее всего, ниже. Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен эл аралык жана жергиликтүү финанс институттары Орус экономикасы 2020-жылы бери дегенде 4,5%га төмөндөйт деп болжолдоп жатышат. Орусиянын Борбордук банкы өсүш көрсөткүчү 4%дан 6%га чейин төмөн болот деген прогнозун апрелдин аягында жарыялаган. Экономиканы калыбына келтирүү динамикасы пандемиянын кесепетин жумшартуу боюнча өкмөттүк чаралардан көз каранды деп белгилейт Борбордук банк. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.